Окуучулар адам сатууга каршы. Акыркы убакта адамдын нарк населенинен да акча азгыргы башкы орунга чыгып, көр дүйнөнүн артынан түшкөндөр адам сатууда да айбыкпай калышты. Анын арты менен ичиндеги адамдын көз жашы арманга кошулууда. Мындай жаман адам кылмышка окуучуларда каршы экендиктерин билдирип, үн кошууда. Бул балдар Жалал-Абад шаарындагы номер 7 Алым Усман атындагы орто мектептин окуучулары, ошол эле мезгилде мектептеги форум театр ириминин активдүү катышуучулары. Бүгүнкү күндүн башкы көйгөйү катары адам сатуу фактыларын мисал кылып, мына ушул маселеге каршы экендиктерин сыйынка аркылуу чагылдырып жатышат. Сизди аябай сагындым. Сиз ишенип тапшырган комушуңуз мени чет өлкөгө сатып кетти. Ачык эле сатып жиберди го апа. Бул көрүнүштү окуучулар өздөрү турмуштук мисалдан улам тандашкан. 9-класста билим алып жаткан кыздын бир эле мезгилде апасы жана агасы катуу ооруга чалдыгып калышат. Ойносо оюңа тойбой турган убакта жаш кызды ой басат. Ошол мезгилде алардын үйүнө канча жылдардан бери чет мамлекетте жашап, бизнес кылып жүргөн кошунасы келип калат. Бой тартып келе жаткан кызды көрүп, ага кызыгып, эптеп апасын көндүрүп өзү менен кошо алып кетет. Бирок кызды чет өлкөгө алып барып сатып жиберет да, жаш кыз акчадан да, жакшы жашоодон да, ал эмес мекенинен да ажырайт. Тагдыры талкаланат. Көйгөйлүү маселелерди алып чыгып, биз ушул маселелерди алдын алуу үчүн алып чыктык. Мындай айтканда, жеңилтек кыздар баягы акчага өчөшүп, чет мамлекеттерге кетип, баягы неме дейт. Короче, пулга үчүп, ошо адам чет мамлекеттерге кар болуп, аны түшүндүк. Ошо маселеде биз көйгөйлүү маселени алып чыктык. Окуучулар бул сыйынканы алып чыгуу менен жаштарды оңой оокатка азгырылбай, максаттуу жашоого үндөө, мекенди сүйүүгө жана туулган жерге таза кызмат кылууга даяр турууга чакыруу экендигин кошумчалашат. Гүлжина Мөндöйова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаар.